Ар-Рахман деген сөз бұл Аллах Тааланың сыфаттарынан бір сыфаты. Бұл сыфаты лафзу жалала, Аллах деген сөзге жақын сыфат. Ошон үчүн буну өзүнү колдонгон болбойт бирөөгө, махлукка. Абду кошуп анан колдонот. Абдур-Рахман дейт. Бирөөгө ат коюлган болсо, Рахман деп атаган болбойт. Аны Абдур-Рахман дейт. Абдуллах дегендей. Аллах деп ат коюлбайт. Абдуллах деп коюлат. Ошондой эле Рахман деген сөзгө, Аллахтын сыфатыга эмнени кошуп коюлат экен? Абду кошуп Абдур-Рахман деп ат коюлат. Жөнөкөй Рахман дейилбейт. Бул Рахман деген Аллахтын сыфаты 99 сыфаттын ичиндеги Аллах деген сөзгө аябай жакын сөз. Ошол Аллах деген сөз бүт баарын камтыгандай эле жакшы сыфаттары. Бул дагы өзүгө камтыган сыфат. Ошон үчүн уламалар айтат, Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сыфаттары бул касратул мабани тадуллу аля касратул маани дейт арабтар. Канчалык тамгалары көп болсо, узун болсо, ошончолук маанасы дагы чукур болот. Ар-Рахман деген сөз Рахим дегенге караганда чукур маанасы. Рахману дунья вал ахира. Рахман деген Алла Таалам бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы өзүнүн мээрин төгүп турат, мээрин чачат деген сөз. Ар-Рахим бул фил ахира. Досом Ар-Рахим лил муслимин, мусулмандарга гана деген чектөө бар. Бирок Рахман дегенде чектөө жок. Мына ушундан билинет. Ва ибадур рахман, Рахмандын бенделери, боорукер Аллахтын бенделери дегенде билинет. Алар дагы бардыгына жакшы мамиле кылышат. Жумшак мамиле кылышат. Эч качан каттуу мамиле кылынбайт.